Ejeke, siz тура түшүнөсүз тиги келечектен мээрим кичинекей баласы менен отуруп сөз берип коюңузчу, пожалуйста. Кичинекей баласы менен экен келечек боюнча сиз айта бериңиз, анан мындай жаш баласы барлардын суроолорун бердирип, жообун берип туруп кетире берели. Саламатсызбы, Жанар мырза. Кабыл чоң рахмат. Жанар мырза, мен билесиз, баягы келечек базары боюнча келдим. Келечек базарындагы коррупционный иштер боюнча мен сизге кайрылганымда 1 март күнү 31 күнү кайрылгам. Сизге өзүңүзгө жеке кабыл алыңызга да киргенмин. Бул Кыргызстанда кече да сүйлөдүңүз, жеке ишкерлерди колдойбуз деп атасыз, кордобойлу деп атасыз. Бирок ушул күнгө чейин мына октябрдан 2025 жылдын октябрь айынан ушу 2026 жылдын майына чейин менин укугумду, менин жеке ишкердик укугумду, менин жарандык укугумду келечек базарынын жетекчиси барбы? Келечек базарынын ассоциация башчысы, өкүл башчысы Альберт мырза, подрядчиктер жана ошондой эле ошолордун жанында жүргөн жан жөкөрлөр, лидерлер менин жеке укугумду тебелеп келишет. Сиз кече айттыңыз, биздин өлкөдө демократ бул мыйзам дедиңиз. Эгерде чындыгында ошондой мыйзам иштей турган болсо, мына жерде, мына эски келечек базарында менин контейнерлеримден документтерди менин колумда турат. Бирок урматтуу эски экс-мэр Жеңишбек Токторбаевичтин өз сөзүндө айткан, ар бир содагер жаңы келечек базарга барганда өзүнүн мыйзамдуу орундуктарын алат деген. Бирок тилекке каршы мен төлөмдөрдү өз убагында жүргүзгөнүмө карабастан, менден эч кандай сатуу жана башка бирөөгө берүүгө укугумду албастан менин мыйзамдуу орундуктарымды сатып жиберишкен булар. Ушул күнгө чейин мына 8 айдын жүзү болду. 8 айдан бери менин барбаган эшигим, какпаган тешигим калган жок, урматтуу Жанар акай. Эгерде сиз айткан демократ кыргыз элинин бардыгына бирдей иштей турган болсо, анда Альберт мырза жоопко тартылсын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Улуу Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан улуу Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, инени жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн эним Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым, ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун. Менин моралдык, физикалык, психикалык укуктарымды тебеледи. Себеп мен түшкө чейин именно оплатаны төлөп атканда банкка барганмын. Түштөн кийин бул келген дагы ошол боюнча оюнчук кылып мени. Азыр Альберт мырзага барсам подрядчиктерге түртөт. Подрядчиктерге барсам биз мэриянын балансына өткөргөнбүз дейт. Подрядчик деген ким? Подрядчик деген бул заказ берүүчүнүн заказын кабыл алып, тапшырып, ички кухнясына киришпей турган инсан. Рахмат. Жанар мырза, мен тикелектин дагы айтып коеюн. Жанар мырза, азыркы учурда подрядчиктер ким болуп атат? Ош шаардык депутатынын Азиз Сурапбаев болуп атат. Азиз Сурапбаев 2025 жылдын 17 декабрында жеке ишкерлерди кордоо, миграциянын алдын алуу жана инвестиция боюнча элдерди кабыл алыптыр. Азыркы учурда ошол Азиз Сурапбаев жеке ишкерлерди кордоп атат, миграцияга жол ачып атат. Мындан сырткары жеке ишкерлердин укугун тебелеп тепсеп атат.
Bularga чындап мыйзам иштей турган болсо, жаза барбы буларга? Мен ушул иш боюнча президенттин өзүнө да кайрылдым. Ош шаардык мэриясы кабыл албай койгондо мен бардым. Мындан сырткары, мына 3 айдын жүзү болду, көчүрдүңүздөр жаңы келечек базарына. Мен орундуктарыма ала албаганыма байланыштуу 3 айдан бери ишсиз отурам. Бул деген сөз, мен күнүнө 10 миңден соода кылсам, 3 айда 900 миң соода кылам. 600 миңден оборотко кетирсем да 300 миң менин чөнтөгүмө түшөт деген сөз. Азыркы учурда сиздер бардыңыздар мэриядагылар. 2 айлык төлөмдөрүбүз калган. Төлөмдөрүн төлөй албаган инсандардын бир тараптуу в одностороннем порядке местоларын алып коебуз деп коркутуп атасыздар. Ошондо төлөй албаган инсандар эмне кылат? Мисалы мен ишке чыгайын десем, же орундуктарымды бербейсиздер. Эме кылайын десем, сатайын, жок дегенде бир массасын өлүп кетсин, сатайын, 2 месяцка товар алып келейин, иштейин десем, ага да уруксат бербейсиздер. Бул эмне деген жапайчылык, бул эмне деген мыйзамсыздык? Тевлеп, тепсеп, кордоп бүттүңүздөр го. Мындан сырткары дагы. Рахмат эже, рахмат. Эжеке, рахмат. Түшүндүм. Рахмат эжеке. Башкаларга дагы мүмкүнчүлүк берели. Мээрим, туура. Сиздин айтканыңыз, мына сиз менен бир канча жолу сүйлөштүк. Азыр мына прокуратура сиздин айтканыңыз боюнча МВДда дагы кылмыш иши козголуп, азыр тергеп атат. Анан базардын жетекчилиги, мына милициянын жетекчилиги отурат, биригип туруп, ушул мээрим айымдын местасын калыбына келтирип бергилечи ушуну. Бул кишинин башка места берип койгон да сизге, туурабы? Сизге местаңызды алмашып калгансыз. Билем, ушуну мына базардын жетекчилиги отурат. Ушул мээримдин местасын кайтарып бердик, мыйзамды мындай иштетип, адилеттүүлүккө жетти деп мага маалымат берип койгулачы тез арада ушуну. Жооп берсинчи. Эме түзүлдү дедиңиздер. Ал түзүлгөн комиссиянын составында ким бар? Эмне үчүн жабылгандар? Эжеке, эми сизди уктук, кайра кайталап атасыз. Жооп берсин. Жооп берсин базар. Базар дирекциясы. Тургундар, бул Ош базардын дирекциясында келечек базарына курулган, чындап булар келечек базары өздөрү ассоциация түзүп салышкан. Бизге азыр Ош базарына өткөрдү элек, бирок Альберт мырза деп атат, чындыгында Альберт мырза бул жерде ассоциациянын жетекчиси болгон. Булар өз ара чечим чыгарышат азыр бизге өткөрүп, биз бул ишти карап атабыз. Сизге маалымат беребиз. Рахмат. Биринчи микрофонду баштай бериңиз, биринчи. Мээрим эжеке, сизден суранычы эме? Мээрим эжеке, чыккандан кийин деле сүйлөшөлү, башкаларга мүмкүнчүлүк берели. Мээрим эжеке, сураныч сизден. Башкаларды да урматтап сыйлаганды үйрөнөлү. Бардыгында маселе бар. Кылмыш иши боюнча маалымат берип койгулачы, мээрим айымды өзүнчө кабыл алып азыр мына. Тергөөнүн башчысы кетти сизге жолугуп, кылмыш иши кайсы стадияга келди азыр маалымат берет эже.